Баткендиктер кичи мекенине кайтууда. Буга чейин 500 жаран 20 кичи автобустар менен жеткирилген. Аталган облустан келип каттоого тургандардын саны 7807 жаран болгон. Алар Баткен жана Лейлек райондоруна жөнөтүлүүдө. Бул иш-чараны Бишкек шаардык мэриясынан бөлүнгөн техникаларга өзгөчө кырдаалар министрлигинен күйүүчү майларды куюп, ошондой эле жолдо жерине чейин өзгөчө кырдаалар министрлигинин Бишкек шаар боюнча башкармалыгынын офицерлеринен жооптуу кылып дайындап жиберүүдөбүз. Баткенге жеткириле турган жарандар бийликтин толук камкордугунда. Тийиштүү кызматтар тамак аштан да үзгүлтүк кылган жок. Баткенге кайра кетүүнү каалаган жарандардын баары өз жерине жеткирилет. Жетекчиликтин көзөмөлүндө ал эми жанагы каралбай кетти, таштап салды деген маалыматтар жалган. Азыр бул жердеги өзүңүздөр да күбө болдуңуздар, баары ушул жеткирүү иши менен алектенип атышат. Мындан тышкары азыр жана жеке транспорт барлар дагы келип ошол көмөктөшүп алып кетебиз десе, аларга дагы шарттарын түзүп беребиз, чыгымдарын төлөп берүү боюнча азыр иш алып барып, алар да чакырды кошумча. Кайтып жаткандардын айрымдары толук үй бүлөсү менен же үй бүлөдөн бирөө гана кетүүдө. Алар кыйын күндө кучак чайып батырып алган элге, камкордукка алган бийликке ыраазыбыз дешет. Мен кемпирим, 2 неберем 4 киши болуп катып келген бу жака. Бияқта каякта турдуңуздар? Бияқта Мыкан айылда турган, Мыкан Алам меденге карайт экен, Мыканда. Ана бүгүн машинада уюштуруп мекип жатат экен кеткенге. Өкмөткө, ушул башта турган чоңдорго бардыгы рахмат айтамын. Үй бүлөбү азыр бияққа калды, мен өзүм эле кайтып атам азыр эме кылып. Үй бүлөдө 9 жамбыз. Неберелерим менен, балдарым менен. Азыр бизде азыр кайтып атат, баары балдар коркуп калган. Баткендиктерди өз жерине кайтаруу кече башталган. Унааларды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери коштоп барат. Бул иштер эртең да уланат. Анара Мамбеткадырова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.